Биздин чыгармачылык топ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде болуп, алардын азыркы күндөгү аткарылган иштери жана алдыда аткарыла турган иштери жөнүндө кененирээк маалымат алып келдик. Юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек менен болгон маекти сиздерге чагылдырабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Юстиция министрлиги акыркы жылдары 2021 жылдан баштап өзгөрүүгө дуушар болуп, бир топ пландар коюлган болчу. Бүгүнкү күндө ошолордун аткаруу алдында турабыз, жана көпчүлүгү аткарылды. Юстиция министрлиги алгачкылардан эле бул биринчи булардын функциясы бул укуктук жактан калктын сабатсыздыгын жоюудагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу, аларды экспертиза кылуу, иштеп чыгаруу, пробация жаатында, жазаларды аткаруу жаатында, соттук эксперттик жаатта, саясатты, ошондой эле адвокатура жана нотариалдык иштерде лицензиялоо, юридикалык жактарда, саясий партияларда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жаатында жана башка биздин жобого ылайык көрсөтүлгөн иштерди аткарып келет. Негизинен бул коомдо укуктук маданияттын өсүшү, калктын укуктук ченемдик актыларга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, алардын кабыл алынган мыйзамдардын мындай коюлган максаттарына ылайык жеткиликтүү иштеши бул коомдо өсүп өнүгүүдөгү демократиялык укуктук мамлекетти курууда, соттук укуктук реформаларды жана башка реформаларда алардын ролу абдан чоң болот да. Мен алгачкы жаңылыктардан баштап кетсем, Юстиция министрлигинин алдында өткөн жумада медиа борбор ачылды. Медиа борбордагы бул Юстиция министрлигиндеги жасап аткан иштердин бардыгын ушул заманбап, замандын талабына ылайык медиа продукцияларды жасап чыгаруу, анткени коом, башка жеке тармактар маалыматтуулукта, аларда маалыматтарды жасоодо, маалыматтын алгач биз кагаз түрүндө окугандан баштап кийин теле, радиолорду көрүү менен келсек, бүгүнкү күндө алар социалдык тармактарга жана башка бир видео түрүндө жайгаштыруучу социалдык тармактарга мына акыркы жылдары аябай эле мындай колдонууда активдүүлүк жаратып келаткен бул Instagram, TikTokто биз демек ошол элдин кабыл ала турганына ылайык, заман талабына ылайык мындай медиа продукцияларды жасоо, бул Юстиция министрлигинин бардык ишмердүүлүгү боюнча жасоо боюнча мына медиа борбор ачылып, бүт тийиштүү заманбап шаймандар, аппаратуралар коюлуп, бүгүнкү күндө бир жуманын ичинде эле биз алгачкы ийгиликтерин көрсөтүп, ал жерде медиа продукцияларды жасап келе атабыз. Демек, бул медиа продукцияны жасоо, биз жасап аткан иштердин бул калкка жеткизүү, аны көрсөтүү, анын оңойлоштурган жолуну көрсөтүү, ошол кызмат көрсөтүүдөгү баягы үйүндө болобу, кайсыл жерде болобу, кол телефонунанбы же башка интернет булактарынанбы алуудагы маалыматтуулукту кыска нуска жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу болуп саналат да. Андан сырткары Юстиция министрлиги дагы өткөн жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгып аттык. Бул жалпы мыйзамдарды инвентаризация өткөрдүк. Бул 90-жылдан баштап 2020 жылга чейинки аралыктагы мыйзамдар. Бул дагы масштабдуу иш-чара болду. Бул аракеттеги мыйзамдардын баалуулуктарын карап чыгуу, алардагы карама каршылыктарды, дал келбестүүлүктөрдү жоюу, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын заманбап баалуулуктарына ылайык ориентацияларды, багыттарды аныктоо боюнча инвентаризация болуп, комплекстүү иш-чара жүрүлүп, жалпысынан 415 мыйзам каралып, анын 356 баалоодон өтүп, бүгүнкү күндө 138-и күчүн жоготууга берилип, анын ичинен өзгөртүү толуктоо киргизе тургандар мыйзамдар болуп, 20 мыйзам өз ордунда калтырып, ошол инвентаризацияны алкаганда деле жана өкмөттүн мурда кабыл алган токтомдору, президенттин указдары актуалдуулугун жоготкондор күчүн жоготууга кетти. Эми бул жерде белгилеп кетүүчү жагдай, биз алгач эгемендүүлүк жылдарды алганда баягы ченемдик укуктук акт, бул мыйзам, бул коомдогу бир маанилүү деп эсептелген коомдук мамилени жөнгө салуучу ченемдик укуктук акт болуп эсептелинет да. Анан өз мезгилинде бир мындай мезгилдүүлүккө жараша бир маселени чечүүчү же мыйзамдын деңгээлине чыкпай турган маселелерди дагы биз мыйзамдык деңгээлге алып чыгып кабыл ала бергенбиз дагы, мыйзамдын санын өтө көбөйтүп алганбыз дагы. Бул иштерди жүргүзүүдө, соттук териштирүүлөрдө бул кандайдыр бир тоскоолдуктарды же бир мындай татаалдыктарды алып келет. Анткени бирөө бир мыйзамдын
кармап алат, бирөөсүн кармап алат дагы. Ошол менен ал актуалдуулугун жоготкон. Мисалга айта кетсем, 92, 93, 99 жылдарга суунун тарифин бекитүү жөнүндө дагы мыйзамдар чыккан. Бир беренеден турган мыйзамдар чыгып калган, тилекке каршы ошондой. Мындан ары адан кийин Юстиция министринин алдында инвентаризациянын укук үстөмдүгү жана ченем жаратуу борбору ачылып, бүгүнкү күндө ал ошол алган тажрыйбанын негизинде мыйзамдарды кабыл алууда мурдагыдай кайталанган карама каршы келген мыйзамдарды кабыл алуу боюнча бир мындай нускамаларды иштеп чыгып, андан сырткары башка мамлекеттик органдардын юридикалык кызматтарындагы юристтерин мындай окутуу, тажрыйба алмашуу боюнча ушул бир иретке келтирилген болдук да. Ал эми медиа борбордун ачуу менен бирге биз укуктук жактан агартуу борборун дагы ачтык Юстиция министринин алдында. Бул дагы көп өлкөлөрдө ачылып келет. Бул укуктук жактан агартуудагы бул негизинен ченемдик укуктук актыларды жеткизүү боюнча жанагы калкка жеткизүүдө кабыл алынган мыйзамдарды, аткарып аткан функцияларды жеткизүү боюнча пландар боюнча ошол материалдарды даярлап, бул медиа борборго берет. Ал эми медиа борбор аны жасап, ошол угуучуга же көрүүчүгө ылайыктаган продукцияны жасап чыгуу боюнча иштерди жүргүзүп. Мындан сырткары дагы акысыз кеңеш берүү борборлорун ачып атабыз. Мына өзүңүздөр кирип келе айтып көрдүңүздөр, Юстиция министринин алдында жакшынакай бир борборду салдык. Ал жерге кайсыл гана жаран болбосун кайрыла алышат. Ал жерде биздин Юстиция министринин алдыда болгондуктан биз Юстиция министринин орун басарлары да кезек менен чыгып ал жерден укуктук консультацияларды берүү боюнча, бул жерде адвокаттардын кезмети менен отуруп консультацияларды берет. Ал эми пилоттук долбоорлорго дагы токтолуп кетсек, биз 2022 жылдын февраль айында абакта отурган жарандарга укуктук жардам берүү боюнча пилоттук долбоорду баштаганбыз. Бунун эң негизги максаты 2021 жылдын 1 декабрында кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекстери жаңыдан кабыл алгандыктан ошол абакта отурган жарандардын ишин кайра карап чыгуу боюнча биздин Юстиция министринин алдындагы жазаларды аткаруу кызматы өтүнүштөрдү ошол өкүмдү чыгарган сотторго жөнөткөн. Ал эми Юстиция министринин алдыда мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунда Юстиция министрлиги менен келишим түзгөн адвокаттар иштейт. Ошолор менен биз чыгуу менен аялдар абагынан баштадык. Ошол өзүнчө бөлмө кылып уюштуруп, алардын иштерин карап чыгып, кайсыл жагдайлар болсо, баягы гумандаштыруу, декриминалдаштыруу болгондуктан, кээ бир мурдагы жаза чаралар катал болгондуктан, азыркы беренелер боюнча жеңил болуп калгандыктан алардын мөөнөттөрүн кыскартуу боюнча кайрылып, мына азыр алгачкы жыйынтыктары чыгып, мына 2 жаран мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, бир тобун ишин жогорку соттон өкүмдү буздуртуп кайра кароого жибердик. Мына кечээ күнү болсо биз Чүй облусунун Петровка айылындагы номер 8 эркектердин абагына бардык. Ал жерде дагы 800дөй жаран кармалып турат экен. Барып, адвокаттарды алып барып, аларга түшүндүрүштөрүн кылып, бир эле күндө биздин 5 адвокат 120 жаранды кабыл алып, 62 жаранга адвокат дайындалып келди. Эми ушул маселелерди системдүү түрдө жөнгө салыш үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам бүгүн биз өзгөртүп түзүү менен юридикалык кызматын түзүп атабыз дагы Юстиция министринин. Ал жерге ошол укуктук жактан агартуу борбору, медиа борбору кирет дагы. Биздин буга чейин облустук деңгээлде иш алып барып келген координаторлордун алардын штаты кошулуп, мына 62 штат болуу күтүлүүдө. Ал райондук деңгээлдерде да биздин бүгүнкү күндө 36 борборубуз бар, бирок биз ошону 44кө чыгарып, бүт райондордо ачылып, мурда биз адвокаттарды тартып келсек, адвокаттардын сот отурумдары болуп, алардын өзүнүн башка жумуштары болуп, ал жерде туруктуу такай отуруу мүмкүнчүлүк болбогонун көрсөткөндүктөн биз мамлекеттик кызматкерлерди отургузабыз деп чечтик. Алар бардык жаран укуктук консультация берет. Экинчи түрү бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын негизинде баягы кепилденген квалификациялык адвокатты берүү менен бул жарандык иштерге дагы, кылмыш жаза иштерине, административ иштерге дагы мыйзам боюнча биз көрсөтөбүз. Өткөн жылы ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 13770 жаранга квалификациялык жардам көрсөткөн. Мындайча айтканда, адвокатты дайындоо менен ишин жүргүзүп, бул адвокаттын ишин бул республикалык бюджеттен төлөп берип келебиз. Санариптештирүү өтсөк,
Юстиция министрлигинде бүгүн автоматташтырылган маалыматтык системанын 14 түрү бар. Бул долбоордук деңгээлде, пилоттук деңгээлде жана иштиктүү деңгээлде иш көрсөтүп келаткандардан. Ошолордун биз калкка бул юстиция министринин өзүндөгү, биздин юстиция министринин алдындагы мамлекеттик кызматкерлер да бар. Бул ошондой эле жана биздин центрлерде дагы ошолор автоматташтырылган маалымат системасы бар. Бул ошол орусча айтканда АИС деп коет. Бул ошол санариптештирүүнүн алкагы да. Бул алгач 2020-жылдары башталган, бирок ал биринчи этап, экинчи этап менен, этап менен болуп келүүдө. Азыр мына юридикалык жактарды каттоого өтсөк, 2020-жылы ушул автоматташтырылган информациялык системанын маалыматтык автоматташтырылган 2020-жылдан баштап юридикалык жактарды каттоо боюнча электрондук каттоо жүрүп келүүдө. Бул юридикалык жактарды каттоодо үйүндө отуруп же башка офис мекемеде отуруп интернетке өзүнүн мындай жеткиликтүүлүгү бар жаран 2017-жылдагы өзүнүн ID карта паспорту болсо, картриджерге уланып туташып кирүү системасы мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда электрондук кол коюу укугу бар. Аны калктык тейлөө борборлорунан алса, ошондой эле булуттук электрондук кол коюу укугундагы 3 түрү бар. Ошолорду калктык тейлөө борборлорунан алып жарандар жүргүзсө болот. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп жүргүзүп келет, жарандар кайрылып атат. Азыр замандын муктажын талабына ылайык биз чет өлкөлүк жарандарды дагы ошол бизден электрондук кол коюу механизмдерин алуу менен чет өлкөдө турган жарандар дагы, чет өлкөлүк жаран да Кыргызстанда өзүнүн мындай кызыкчылыгын билдирсе, биздин территорияда юридикалык жакты же фирма, компанияны ачып ишмердүүлүгүн жүргүзөм десе, ошол боюнча иштөө боюнча дагы иштерди жүргүзүп келатабыз. Анын экинчи этабы бар да, аны дагы баштоо алдында турабыз. Ал юридикалык жактарды каттоо менен эле чектелбей, аларды кайра каттоо, иш аракеттин токтотууну каттоону дагы ошол аркылуу жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүк берет. Дагы бир нерсе, бул баягы дебюрократизация дегендей мамлекеттеги бюрократиялык системаларды жоюу боюнча биз юридикалык жактарды каттоо мыйзамын күчүн жоготууга бердик. Анан биз өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомун иштеп чыктык, жобону бекитүү менен. Мындан ары биз жобо менен иш алып барабыз. Эмнеге? Анткени мыйзам 2009-жылы кабыл алынган, ал эми бүгүнкү күндө замандын өнүгүү талабы бат алмашкандыктан, ал эми биз мыйзамды өзгөртүп толуктоо, киргизүү учуру бул бир топ процедуралардан өтүп, ал узак мөөнөткө барып калат. Анткени ал мыйзам дээрлик өзү документтердин тизмесин аныктаган мыйзам. Ал эми ар бир юридикалык жакты жөнгө салуучу өзүнүн мыйзамы бар, ар бир уюштуруктук форманын. Ошондуктан мыйзамдын күчүн жоготууга бердик. Ошол эле учурда министрлер кабинетинин мөөнөттөрүн кыскартуу боюнча өкмөт токтомун иштеп чыгып, аны дагы коомдук талкууга киргиздик. Бул жерде коммерциялык уюмдарды каттоо 3 күндүк мөөнөт болсо, бүгүнкү күндө биз 1 күнгө 6 саатка, анан 3 саатка түшүрүп атабыз. Ошол мындай 3 саатта келип кызыктар тарап өзүнүн фирма, компаниясын каттап алууга бир мүмкүнчүлүк түзө турган жагдайды алып келип атабыз да. Андан сырткары дагы бул юридикалык жактарды каттоо боюнча дагы оңойлоштурган, баягы буга чейин дагы көп жарандар юридикалык жактарды каттап алып, кандайдыр бир себептерден ишмердүүлүктү жүргүзбөй, аны унутуп калып, же мындайча айтканда башка юридикалык жакты компаниясы иштеп, башкасын ишмердүүлүгү боюнча алектенбей калып, мындай эч кандай иш чара жүргүзүлбөгөн юридикалык жактарды жоюу, оңойлоштурган жоюу боюнча убактылуу жобо иштеп чыгып атабыз. Бул амнистия деп же мындай бир аудит кылып, мындай юстиция министрлигине эле кайрылып, белгилүү суммада акчаны төлөйт. Аны биз өзүбүз аны жоюу жагын караштырыпчы. Бул эми тазалануу болуп атат да, тазалануу. Анан юридикалык жактардын, компаниялардын саны көп болгону менен реалдуу түрдө алардын көпчүлүгү иштебей келет. Иштебей калгандардын бош эле баягы
статистикалык санды көрсөтүп тургандарды биз мындайча айтканда тазалануу, аларга мүмкүнчүлүк берүү боюнча убактылуу жобону да иштеп чыкканбыз. Ал дагы кабыл алынуу астында турат. Кабыл алынгандан кийин биз дагы бир маалымат кампаниясын жүргүзөбүз. Ошондо бул калкка, элге мындай жеңил болуш үчүнчү. Бул бирок бир 9 ай мөөнөттө гана болот. Анан нары кайра мурдагы темп менен ушул мүмкүнчүлүк берип атабыз жарандарга оңой жол менен ушул иштебей жүргөн юридикалык жактарынан бир тазалануу багытын аныктоо боюнчачы. Нотариат тармагында дагы нотариат деген биринчи этап менен жүргүзүлгөнбүз. Ал эми азыр экинчи этапты дагы баштоо алдында турабыз. Бул дагы экинчи этапта бул нотариатта деги эле нотариустар ошол бирдиктүү ошол электрондук системага кирүү менен нотариалдык аракеттерди жасоодо, жарандардын өздүгүн аныктоодо, алардын үй бүлөлүк абалын аныктоодо, маалыматты алмаштырууда баягы такта бул жактан справка тактам алып келип, ошол жерден автоматтык түрдө тастап алуу, анан нотариустердин ошол бүгүнкү кылган мүнөт сайын кылган действиясы ошол маалда катталат да. Бул башка арткы дата менен жасап коюу же бир башка кылуу боюнча бул ушундай баягы мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча. Ал эми электрон нотариаттын экинчи түрүндө бул жокко чыгарылган же баягы ишеним кат берип аны кайтарып алуу боюнча да өзүнчө реестр болот. Тыюу салынган бир келишимдер боюнча да токтотулгандардын өзүнчө реестри болот. Анан алыстан, аралыктан аракеттерди жасоо боюнча дагы азыр тийиштүү IT тармагында специалисттер менен иштеп атабыз. Кээ бир аракеттерди, мисалы ишеним кат берүү, жашы жетпеген балдарын чет элге алып чыгуу боюнча алыста туруп ата энеси балким атасы же апасы башка өлкөдө туруп ошол аралыктан мүмкүнчүлүк берүү, аны идентификация кылуу же автокаражат, транспорт каражаттарын башкарууга берүү боюнча ушул аракеттерди дагы аралыктан жасоо боюнча системасын киргизип атабыз. Бул мүлктү башка бирөөгө өткөзүү боюнча укугу болбойт. Качан мүлккө байланышкан аракеттерди алар өздөрү келип жасаш керек болот. Бирок баягындай кээ бир действияларды, аракеттерди жасоо боюнча. Ошондуктан Юстиция министрлиги дагы нотариат тармагында мыйзамды жаңы редакцияда иштеп чыктык. Бул буга чейин жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустар жасаган аракеттердин ичинен 5-өөнү мамлекеттик нотариустер гана жасай ала турган деген мыйзамдык нормалар болчу. Биз бүгүнкү күндө аларды жоюп атабыз. Бүт жеке нотариус менен мамлекеттик нотариустун дагы аракеттери бирдей болот. Бул кээ бир учурларда мамлекеттик нотариустерде алар кээ бир райондордо 1-ден 2-ден болгондуктан, кезек көп болгондуктан жарандар баягы жеке нотариуске да барып, ошол эле мындайча айтканда мамлекеттик нотариус жасаучу аракеттер бир монополия болбосун, бир чектөө болбосун деген. Мындан нары биз деги эле мамлекеттик нотариус деген түшүнүктү жоюп, нотариус деген гана нотариалдык палатаны түзүү менен нотариалдык институтту гана пайда кылабыз да, нотариус деген түшүнүктү. Бул алдыңкы этапта. Бирок мыйзам долбоору жаңы редакцияда жасалып, иштелип чыгып, азыр мына министрлер кабинетинин кароо алдында турат, бардык этаптардан өттү. Бул дагы бир реформанын башталышы болуп атат. Адвокат тармагында айтып кетсем, бүгүнкү күндө реестрде 4600 адвокат бар, бул лицензия алган. Алардын 3770тен ашыгы бул ишмердүүлүгүн мындайча айтканда жүргүзүп келаткан жарандар. Бул республиканын аймагы боюнча. Алардын 2500дөй адвокат бул Чүй менен Бишкекте ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Адвокаттык лицензияны алууда дагы бизде оңойлоштурулган түрү каралган. Бул жарандын жогорку юридикалык билими болуш керек, 1 жылдык юридикалык иш тажрыйбасы болуш керек. Анан жаран соттолбогон болуш керек. Анан иштеген ишмердүүлүгү боюнча социалдык төлөмдөрдү социалдык органдарга төлөгөндүгү боюнча тастыктоону алып, Ички иштер министрлигинен соттолбогондугу боюнча жарандын тастыктама маалыматты алып туруп, экзамендик квалификациялык комиссия бар. Ал жерде 7 кишиден турат. Анын 4-өө адвокаттардан, көпчүлүк ошо адвокаттардын өзүнөн. Алар адвокаттар комиссия белгилүү тестке кирүүгө, сынакка кирүүгө уруксат берилгенден кийин белгилүү күндү белгилейт. Келип 110 суроонун 77сине жооп берген жаран адвокаттык лицензия алып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет.
Эми адвокаттык мыйзамды дагы ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамды да өзгөртүүдөгү негизги концептуалдык өзгөртүүлөр бул этика комиссиясын адвокаттардын советинен көз карандысынан алып чыгып өзүнчө орган кылуу, этика комиссиясы көз каранды карасын деп. Ал жерге адвокаттардан гана турса бүгүн жарандык коомдун 2 өкүлүн киргизип атабыз. Алардын кароо мөөнөтү 3 айды биз 1 айга түшүрүп атабыз. Ошол эле учурда жана ревизиялык комиссиясындагы ишмердүүлүгүндөгү ыйгарым-уктарын карап, анан негизгилеринин бири бул адвокаттык экзаменди дагы 3 түргө өткөзүү болуп атабыз. Албетте тестти жооп берүүдө тесттин жанагы босогосун ылдыйраак кылабыз дагы. Бул жанагы тапшырма эссе жазуу, анан бир аңгемелешүү менен дагы өткөзүү болуп атат. Анткени тесттен өтүп кеткен эле адам бул машина гана лицензия берүү жолуна түшүп калып атпайбы? Машиналык түрдө гана тесттерден өткөндөн кийин адвокаттын мындай ой жүгүртүү деңгээли, анын моралдык, этикалык нормалар сактоо, жүрүм туруму боюнча дагы талаптар бул коомдун өзү коюлуп аткандыктан бул ушул этап боюнча дагы биз мыйзамдын долбоору да иштелип чыгып, министрлер кабинетинин кароосунда турат. Мына ал жактан каралып чыккандан кийин жогорку кеңешке кирип өтүп, бул мыйзамдар бул ушул жогорку кеңештин жардамы менен каралып, андан кийин бул реформа дагы мына быйыл ишке ашырылуучу реформалардын бири да.